Урматтуу курултайдын катышуучулары, мен Баткен обласынын Баткен районунан Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынан болом. Азыркы күндө бизге детсад да керек эмес, мектеп да керек эмес, үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Билемин. Садыр Нуркожоевич баш болуп, бардыгы эң негизги максатта чегараны койгон. Бирок начар кетип атат. Ушул ишти жакшы жолго койбосо, Баткенди халык кыйын болуп калат. Азыркы күндө эми бул цифраны мен айтпай эле коеюн, кереги жок. Үйлөрүн таштап, Ош, Чүй, Россияга кеткендер болуп атат. Бирок бул аз. Анткени биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап кетпейбиз. Садыр Нуркожоевич, азыр бул сиздин колуңуздагы иш, колуңуздан келет. Чегарага жакын турган тургундарга курал жарак берүүдү тездетиш керек. Вернее, уруксат кагаздарын. Мана мен өзүм ала албай жүрөмүн. Анткени мен үйүмдү коргошум керекмин. Мына бир мисалды айтып кетейин. Кечеги тополоңдо, андан былтыркы тополоңдо Көкташ айылыны элдер сактап калды, жоокерлерге жардам берип, охотниктер, мергенчилер, местный тургундар. Бирок бардыгыбызда куралыбыз жок. Эгерде куралыбыз болсо, ошол жердегилер, биз бир да тажыкты киргизбейбиз. Бир дагы. Мына кечеги тополоңдо Көкташ айылыга кире алган жоктор 2-3 үйдү караң күйгүзүштү. Аны да алыстан аткылап жатып. Самаркандеги айылыга кирди. Аны мергенчилер коргоп калды. Биздин айылды баягы өзүбүздүн аскерлерге жардам берип, өзүбүздүн тургундар бир да тажыкты киргизбей сактап калды. Эгерде мылтыгы биз балдар жардам бербегенде жоокерлерди да кыйратып салмак. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажыктар дагы кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Дагы бир маселе. Эгер тополоң болуп кеткенде, ошол эмеден балдар өзүнүн үй бүлөсүн алып качат. Объезд жолу менен, эвакуация жолу мененчи. Ал кайра биздин айылга келгенче 5-6 саат өтөт. Эгерде өкмөт тарабынан, МЧС тарабынан ушул маселени жолго койсо, биздин балдар чегараны коргоп турбайт беле? Дагы бир маселе. Оюңузду жыйынтыктаңыз, ушуну менен. Ой, 1 мүнөт суранайынчы, 1 мүнөт. Чегараны тездетип туруп зым тор тосса, тажик эмес мушук да кире албайт. Мал уурулук бизде 9-10 жылдан бери токтобойт. Изи барат, Тажикстанга кирип кеткен, милициялар барып токтоп калат ошол жерде. Мал уурулук токтолот. Анан эң акырында жана менден мурдагы Баткенден чыккан делегаттар айтып кетти. Жалпы кыргыз элиме өзүбүздүн Баткен облусунун жарандарынын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. 2 жылдан бери жардам берип турасыздар. Мисалы үчүн кадам жайга кире баштаганда уже бардыгы турат. Биздин эл качканда үй бар, жай бар, тамак аш бар деп. Рахмат бардыгыңыздарга.
Адамжайдан баштап Ош, Жалалабад, Чүй, даже Нарындан бар екен ей. Рахмат бардыңыздар. Мен разымын. Елдің атынан разышылық білдірем. Ақырында билікке келгенден бері biz korkpay kaldık. Tacikler menen kadimkidey askerlerimiz atışıp atады. Rahmat. Var болыңыз, рахмат сізге. Әмә